Мугалим бул таңдын алгачкы нуру менен ойгонгон жүрөктүн нуру. Сен эшикти ачканда күндүн нуру эмес, үмүттүн нуру кирет. Сенин айткан сөзүң жаандан кийин топуракка түшкөн уруктай ар бир окуучунун жүрөгүндө өзүнө билинбей жаткан гүлдү ойготот. Ооба, кээде колуңдагы калемиң кылычтай оор, кээде жүрөгүң жылдыздай жалгыз жанып турат. Мен Борбор калабыздагы номер 97 жалпы билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Исаева Гүлжаз Аронкуловна. Өз кесибимде аркалоо менен бирге ар бир окуучунун жүрөгүндө өзүнө сезилбей жаткан шыкты ойготуп, келечекти карай туура багыт берем деген үмүттөмүн. Ар бир таңды окуучуларымды тосуп алуу менен баштайм. Анткени мектеп бул жөн гана билим очогу эмес, ар бир баланын ишенимине арткан, мээримге бөлөнгөн экинчи үйү. Бүгүнкү билим берүү системасы убакыт менен кадамдаш өнүгүү. 12 жылдык билим берүү системасы окуучуну турмуш менен айкалыштырып, сынчыл ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылык жөндөмүн калыптандырып, өз алдынча иштөөгө багыт берүү. Топтук иш бул жөн гана тапшырма эмес. Окуучулар бири-бири менен оор тапшырмаларды аткарып, татаал маселелерди чечип, ошону менен бирге өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүктөрү калыптануучу мектеп. Ар бир бала өзүнчө дүйнө. Ошондуктан мен окуучуларды өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк берип, алардын жеке жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө аракет кылам. Заманбап мугалим бул билимдин гана булагы эмес, заманбап доордун жол көрсөтүүчүсү. Биз инновациялык технологияларды колдонуу менен сабактын чектерин кеңейтип, ар бир окуучунун дүйнө таанымын бийиктикке чакырабыз. Бул жөн гана маалымат эмес, келечекке ачылган терезе. Мен үчүн класс бул жөн гана кабинет эмес, ар бир окуучунун инсан катары калыптануучу ыйык мейкиндиги. Менин эң башкы миссиям окуучуларымдын жүрөгүнө адамгерчиликтин үрөөнүн сээп, жоопкерчиликке үйрөтүү жана мекенге болгон чексиз сүйүүсүн ойготуу. Ар бир коңгуроо бул бир кадамдын аякташы, жаңы максаттардын башталышы. Анткени бүгүнкү окуучу эртеңки өлкөнүн келечеги. Менин максатым ой жүгүрткөн, чыгармачыл жана жоопкерчиликтүү муунду тарбиялоо. Сен жөн гана окутуучу эмессиң. Сен убакыттын артында калган жарыксың. Анткени сен бүгүн тийген жүрөктөр эртең дүйнөнү өзгөртөт. Ушул принциптерди кармап, ушул сөздөр дем берип иштеп келем.